Барыңыздарга кутман кеч. Кандайсыздар? 1 саат 10 минутага кечип калдым, но кандай болгондо дагы бүгүн мен силерге эфирде сөз бергенмин. Кетип кала албадым жөн эле. Ошондуктан кошуңуздар, андан кийин менен баштайлы. Бүгүнкү темабыз, эгерде жакшы угуп көрүнүп жатсам, жазып коюңуздар. Бүгүн 1 жылдык консультация боюнча толугураак маалымат беремен. Плюс еще кечээкү посттун жыйынтыгын мен чыгарбадым, эртең күндүз чыгарамын. Кечине чыгарышым керек эле. Ага жетишпей калдым. Но баары сиздерге түз эфирге келүүнү туура көрдүм. Бүгүнкү эфирибиз именно 1 жылдык консультация. Кандай болот? Ал консультацияда сиздерди эмне күтүп атат? Кандай жыйынтык ала аласыз? Ошол боюнча сүйлөшөбүз. Эмне үчүн 1 жыл? Бардыгын кенен кесир мына эми айтып бергенге даярмын. Эгерде суроолоруңуздар болсо дагы эфирдин аягында сөзсүз түрдө бериңиздер. Балки мен эфирге дагы бир 2-3 күн чыгып калам. Шартыма жараша аны дагы көрөбүз. Бирок мен кечээ эмес сиздерге сөз бергенде эфирди сөзсүз түрдө бүгүн өткөрөйүн деп атайын сиздерге келдим. Кичине еще адамдар кошулсун. Мен эртең деп коюп кайра бүгүн келип калдым. Окей, анда баштайлы. 1 жылдык консультация бул кандай, аны эмне кылат, кандай форматта болот? Башында мен бул нерсени ойлонгондо, ушул идея келгенде өзүм ойлоп кеттим да, 1 жыл адамдар менен, айымдар менен 1 жыл бою иштешем. Алып кете алат экенминби, колмон келет экенминби деген башында ой болду да. Бирок акыркы 4 айда мен аябай бир чоң курс өткөн жокмун. Марафондордун баарын акырындык менен жаап отуруп, практически бүт марафондорумду жаап бүттүм. Эч бири азыр сатыкта жок. Бирок үйдө отурган кезде баары бир мага бир нерсе жетишпей турду да. Бир эле нерсе жетишпейт. Ар изденем, бери изденем, жет таппайм эмне экен. Эмне эле жетишпей атат, эмне эле болуп атам деп көрсө, мен ар дайым сүйлөп, мотивация берип, жол көрсөтүп турушум керек экен да. Ансыз болбойт экен меники. Андай сүйлөбөй койдум, элге чыкпай койдум дегече бүттү, мен уже наоборот артка кетип экенмин да. Качан болгон энергиям, күчүм кетип эле, эч нерсе кылгым келбей эле, качан мен сүйлөп турсам, айымдарга мотивация берип турсам, кайсы бир кеңешим менен жардам берип турсам, ошол нерсе мени тескерисинче жандандырат экен. Ошол нерсени түшүнгөндөн кийин, жок, мен ушул 1 жылга даярмын деп өзүмө биринчи сөз бердим. Ушул баштадымбы, демек акырына чейин чыгарам. Эмне үчүн? Анткени ошого өзүм жоопкерчилик алып атам. Эң биринчи менин чечим чыгарганым ошону түшүнүп, акыр айга канчага чейин барат экен. 1 ай, 2 айдан кийин бүтүп калбайт. 1 жыл 1 айга чейин болот. Уландысы деп чечим чыгарган соң гана анан сиздерге айттым бул нерсени. Ошондуктан эгерде консультацияга келе турган болсоңуз, сиз дагы ошол 1 жыл 1 ай бою ортодон жок болуп кетпей, жертвага түшүп кетпей, укпай койбой, ошол нерсенин баарын угамын, өзүмө керектүү маалыматтардын баарын аламын деп ошол нерсеге да сиздер дагы ачык коюңуздар. Анткени мен бул жакта өзүм үчүн мен максималдуу ачык болом, максималдуу түрдө бардык консультация болгондон кийин бардык суроолорго максималдуу түрдө жооп беремин, жолдорун көрсөтүп беремин деп өзүм ошол чечимге келдим. Ошондуктан консультация жазылып атканда дагы өзүңүздөр даяр болуңуздар. Анан ал тема бүткөндөн кийин экинчи темага келгеним бул баасы болду. Кандай бааны койсом экен? Мен өзүм 60-100 миңге бааладым. Көпчүлүгү менден
баасын айта элек деп сурагандар. Ошо 30 миң, 20 миң, 30 миң минимальный бааны айтышты да. Бирок мен жаңы баштап аткан кезде, вот кызыма акча чогултуп, спор кылып, мен ошо посттор бар. Ал кезде саморазвитие дегенди эле билчү эмесмин, онлайн курс дегенди эле түшүнчү эмесмин. Алар алдап кетет, онлайн болмок беле деп түшүнүп деле жок болчу да. Ошондой кезде жаңы баштап аткан кезинде мен өзүм айткан элем да. Кийин мен ушул абалдан чыгып, башка айымдарга чындап мотивация берем. Ушундай стресс болгон, кыйналган абалдан алып чыгамын. Именно мышлениянын жардамы менен, ой жүгүртүүнүн жардамы менен деп айткан элем да. Өзүмө сөз бергем, ошол сөзүм эсимде калган. Негедир ушул действительно менин да эсимде калыптыр. Жөн айтып койгом да өзүмө, ушундай кылам мен точно деп элечи. Азыр билбейм кантип кылам ал нерсени. Ал кезде вообще түшүнүп жок болчу. Инстаграмда прямой эфирлер деле жок болуш керек эле ал кезде. Кийин чыкты окшойт. Прямой эфирде сторис деген деле жок болчу. Кийин келген. Сторис бар болчу, но прямой эфир боюнча точно эсимде жок. Көп мындай түшүнүгүм деле жок болчу да. Саморазвитие деген эмне, психология деген эмне, эч бир нерсе ноль. Потому что мен бул нерсеге, бул сферага келгениме ашып кетсе 3 жыл болду. 2 жыл точно, но 3 жыл плюс-минус болду да. Өзүмдү вот изденип баштаганым, өздөштүрүп баштаганым. И ошол кездеги сөзүмө мына мен эми турайын дедим да. Действительно, мурун жакшы эле айымдарга колдон келишинче марафондорду кылдым, курстарды кылдым. Но бир масштабтуураак, чоңураак, башынан баштап акырына чейин чыгара турган мага бир результат керек, бир нерсе керек деп. Анан плюс еще ошол мен тараптан дагы кандай десем, чоң бир жардам болсун. Башка айымдарга мотивация болсун, бир жол көрсөтө турган нерсе болсун деген ой келди. Ошондуктан мен эң минималдуу бааны койдум. Минимальный баа. Бар укканда, мен жакшы билген адамдар укканда, сен жакшы элесиңби деди да. Сен ушул баага 1 жыл бою консультация кылганга даярсыңбы деп айттым. Бул мен өзүмө сөз бергем, мен ошол сөзүмдө турамын, демек ушул нерсени кыламын. Мен даярмын ошол нерсеге деп, ошондон кийин келдим. Ошондон да сиз 1 жыл 1 ай бою өсөм, өнүгөм, баардык суроолорума жооп табам ошол учурда деп, ошого даяр болуп келиңиз. Эмнеге дегенде, адам бир суроосуна жооп табыш үчүн жылдарды өткөрөт да, жылдап жүрө берет. Мен негизи саморазвитияга келгенимдин негизги себеби бул болгондо, вот кызым ооруп калды, анан кийин балам ооруп калды. Эмне үчүн деген суроомен келгем да. Эмне үчүн менин балдарым ооруп атат? И кайсыл жактан ушундай курс, марафон, биринчи бекерлерге качып элем, подряд качат элем, Инстаграмды аябай окуйт элем ал кезде. Улам бирөөнүн айткан сөзүн, спикерди угуп, окуп, ошол нерсенин баарына көңүл бурат элем да. Издене берет элем. И ойлоп көрсөм, мына быйылкы, мына жакында эле, вот где-то кайсы айларда десем, июнь айларында, ага чейин май, июнь айларында, вот акыркы жолу Киевке барып келдим, 4-чү жолу Киевке барып келгенден кийин мен ошол изденүүнү токтоттум да. Ошентип изденип атып, мен чынында өтө көп курска катыштым, өтө көп спикерлерге бардым. Акыркы 1 жыл ичинде, вот жаңы жылдан бери эле ай сайын курска качырып элем, бир суроонун жообун табыш үчүн аркасынан жүрө берет элем да. И анын баасы азыр канча сом болду чынында эсептей албайм, өтө чоң эле сумма болду. Ай сайын курска айына бир 15 миң, 20 миң, кээде 1 айда 7 курска жаза билем, ошондой баалар менен эсептесе, ушинтип эле издене берет элем да. И бул жакта деле айымдар мурун айткандай, мен мурун айтып кеткем, бул нерсени ушундай да, бир суроонун жообун издеп, канчалаган курска барат. Же болбосо ошол бир суроонун жообун билбей жашап жүрө берет да. Жообун билбейт. Можно было да, мондай эле чечип койсо болот эле. Бир аз просто мындай бул направленияны бир аз башкачараак жакты же биякты карап койсо чечилип калат эле ошол суроосу. Бирок ошол нерсени кылбай жүрө берген айымдар дагы көп да. Ошондуктан мен атайын 3кө бөлүп койгонмун. 3 даталарды 3кө бөлүп, ошол убакыт ичинде ким чечим чыгарып, ооба мен келем деген болсо, мен эң минималдуу бааны беремин деп. Эми бул формат кандай болот?
Баарыңыздар жакшы билгендей Telegram бар. WhatsAppка эле окшош Telegram мага эмеси менен жагат. Ал жакта телефонуңуз менен регистрация болосуз. Кийин телефон алмаштыра турган болсоңуз, эмне болсоңуз дагы кайра ошол номер менен кирсеңиз, баардыгы ачыла берет да. Эч нерсеңиз өчпөйт. WhatsApp'та мисалы группадан чыгып кетип кайра кирсең, мурунку информацияны таппай каласың, өчүп калат. Телеграмда андай эмес. Телефонуң өчүп калып, кайра башка телефон менен кирип, ошол номер менен кирсең, сакталып кала берет. Мурункунун баары ортодо сакталып кала берет. Ортодо келгендер да сакталып калат. Мисалы ортодо сиз канча бир убакыт жок болуп анан кайра келсеңиз деле сакталып кала берет да. Бул биринчиси. Экинчиси, бул жакта анонимно, мисалы WhatsApp'та кайсы номерден жазып атканын билесиз. Телеграмда болсо алмаштырып койсо болот. Номерин алмаштырып коесуз. Номер ал жакта в принципе көрүнбөйт. Атыңыз менен сүрөтүңүздү алмаштырып коюңуз, бүттү, сизди эч ким тааныбайт. Анонимдүүлүк эмнеге керек? Анткени мен бул жакта групповой консультация болот да. Групповой консультация дегенде биз мисалы отуруп онлайн отуруп сүйлөшпөйбүз. Бирибизди көрбөйбүз. Бүт бардыгы групповой, но ошол учурда анонимно. 2 канал болот. Биринчи каналда мен өзүмдүн ойлорум менен, жоопторум менен бөлүшөм. Экинчи каналда, экинчи чатта сиз суроо бересиз. Суроонун баары ошол жака келет. Суроону ошол группада отурган айымдар көрөт. Анан жообун мен берки каналга берем. Эки жакта эле отурасыз, бүттү. Бир жана суроо бердиңиз, экинчи жана жоопту алдыңыз. Бул дагы эмнеси менен ыңгайлуу? Өтө көп суроонун арасынан жоопту жоготуйбуш үчүн. Бияка суроо бердиңизби, мен ошол суроону бул каналга кайталап жазам дагы, сиздерге ошол суроого жооп беремин. Бунун дагы в чем прям аябай чоң плюсу, өзүңүздүн көптөн бери таппай жүргөн суроолоруңузга жооп табасыз да. Башка бирөө сүйлөп атат, башка адамга мен жооп берип атам, бирок сиз жооп алып атасыз уже. Сиз түшүнүп атасыз, меники да ошол жерден бар эмеспи, мен ушундай окшоштугу бар эмеспи, демек деп туруп ошол жактан оңдоп кетерсиз. Бул дагы бир өтө сонун нерсе. Экинчиси, ал жакта эч кандай ограничение жок, возрастной ограничение жок. Студент болобу, окуучу болобу, пенсияда отурган апа болобу, эч айырмасы жок. Анткени бүт айымдарга тиешелүү темалар. Абсолютно бардыгы. Кийинкиси, мисалы саат мончадан мончага чейин жазасыңар, анан жазбайсыңар деген нерсе жок ал жакта. 24/7 кайсы учурда кандай проблема болуп жаза бересиздер. Мен өзүм бошогон убактымда ыңгайлуу өзүм жооп берем. Күн болобу, түн болобу, кайсы учур ыңгайлуу болсо мага, мен ошол учурда жооп бере берем. Вот. Основной форматы ушундай. 1 жыл 1 ай болот. Мына 1 декабрда уже баштайбыз. Ушундан баштап уже суроолорду берип, баарына жооп ала берсеңиздер болот. Чекесинен уже бүгүн 27-сине кетти уже. 27 ноябрь болуп калды уже. 27-си, 28, 29, 30, 4 күн андан кийин уже 1 менен баштайбыз. 4 күн убакыт калды. Кандайсыз? Ал жактан дагы мен мисалы мурун бир жаңы инсайт келе турган болсо, жаңы бир нерсени үйрөнүп, жаңы бир нерсени бир результат көрсөтө турган болсом, өзүм чынапчы келип эле лайктан басты. Результат көрсөтө турган болсом, мен эмне кылат элем? Марафон кылат элем да, мини марафон кылып, 3 күндүк, 5 күндүк марафон кылып өтөт элем. Мында андай марафондор болбойт, кичинекей марафондор болбойт. Мында ошол бир нерсени оюма келди, бир инсайт келди, ошол жака жүктөйм. Telegram канал ачып, аудио жазып берем, азыр уже. Аудиолор жазып атам. Мисалы, ал нерсенин бардыгын Instagram сторисине сүйлөп бере албайсың. Ал нерсенин бардыгын мен Telegram каналым бар, ал жакта чанда маалыматтар менен, бир нерселер менен бөлүшүп турган, ал жака сүйлөй албайсың, анткени не все поймут да. Мен мисалы блогто дагы өтө көп темаларды чынында ачпаймын. Биздин менталитетке туура келбейт, анан тиги туура келбейт, анан андай, мындай деген нерселер бар. Бирок мен именно ошол башка жактан негедир ошол жоопторду алганмын да. Нестандартная психология мындай айтканда, регрессиядан, тияктан, бияктан айтыр ошол алган жоопторум. Чынында ошол жактан жоопту алып, анан кийин успокоилась, все, я поняла, мен түшүндүм. Эмне кылыш керек дагы түшүндүм. Бул проблема эмнеге болуп атканын да түшүндүм, все. Дальше казбайм деп, мен ошон үчүн азыр көп курстарды монтип албай калдым, өтпөй калдым да. Күнүм өтө сонун өттү, чоң рахмат. Сиздерге дагы ошол нерсени, ошол маалымат менен бөлүшөм. Бул консультацияда
эч кимге айтпаган, көпчүлүк айтпаган нерселер. Күндө мисалы инсайт деп коебуз, бир идея келет, бир ой келет. Могул деген мындай болот турбайбы, бул деген мындай болот турбайбы, значит ушуну бөлүшүш керек. Мен мисалы стористи ачып баштасам, мага 1 минут сторис жетпейт да. И то оюм бүтпөй калат, говорящая голова, ошентип эле сүйлөйм да. И көпчүлүк учурда сүйлөп туруп өчүрүп салам мен ошол нерсени, потому что мен алган нерсеми всегда бөлүшүп турушум керек да. Ичиме батпайт менин эч нерсе. Азыр жолдошум сүйлөшүп отурганда айтып атпайбы, сен деген бир нерсени аласың дагы алып туруп эле мондай эле берип саласың дейт да. Тонна алып эле алган маалыматты берип саласың мындай. Биринчи жыл, экинчи жыл, үчүнчү жыл деп бөлбөйсүңбү дейт да, күлүп атпайбы, мен антип албайм. Антип бөлө албайм деп атпайм курстон. Биринчи бөлүм, анан экинчи бөлүм, анан үчүнчү ай, анан төртүнчү ай мен анча жабылка чыдамым жетпейт дедим да. Мен бир бердимби сразу берем маалыматты, все. Анан кийин ал адам акырындыктан усваивать эте берет, но зато эмнеге деген суроо келбейт да. Вот консультациянын алкагында эмнеси жакшы дагы бир плюс. Мисалы марафон боло турган болсо, биз марафонда бир эле теманы сүйлөшөбүз да. Бир теманы ачтык. Допустим, отношения темага келдик, все только про отношения сүйлөшөбүз. Же болбосо кечирүү темасына келдикпи, только кечирүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Дагы марафон, кыялдар жөнүндө марафон келдикпи, только кыялдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бирок чындап келгенде мунун баардыгы бир цепочка катары уланып кете берет да. Бир проблеманын түбүн табыш үчүн тиян караш керек, биян караш керек. Ар адамдыкы ар кайсы жакта болот да. Ошол блоктору, там ситуациялары, установкалары ар кайсы жактан чыга берет. Ошондуктан баарын алыш керек да. Бүт жолдорун карап чыгыш керек. Бияка барсаң кандай болот, тияктан карасаң эмне болот, айкы болбосо бияктан кара деп акыры аягы таап чыгат да. Бул жакта консультацияныкы в чем плюс? Именно ошондо болот да. Любой жагын карайбыз, бүт сфераны карайбыз. И суроого жооп алдыңызбы? Мисалы бир суроо бериңиз, жооп алдыңыз, мен айтам, мына сиздики мондай ситуация болуп атат, карайсыз могул жакты. Анын баарын карап чыгасыз. Балким какой-то бир убакыт керек болот. Проработка кылып чыгасыз, андан кийин кайтасыз. Мына менде мондай жыйынтык болду, мындай болду. Ушундай нерсени үйрөнүп алдым, же эч нерсени ала алган жокмун. Что дальше? И дальше кеттик. И ушул нерсеге эле өтө көп убакыт кетет, ишенип коңуздар, потому что адам өзүн өзү өнүктүрүү, өзүн өзгөртүү бул өтө чоң иш да. Өтө кыйын бир иш. Башка адамга сүйлөп отура берсең, айта бересиң. Спокойно отура бересиң башка адамга. Бирок өзүңө келгенде действительно кыйын. Действительно, мисалы бир адамга бир нерсе иштесе, бир техника экинчи адамга иштебейт. Бул жактан адам робот эмес, же болбосо какой-нибудь бир техника эмес. Адам өзүнүн сезимдери бар, өзүнүн ою бар. Ар бир нерсеге көз карашы бар. Ошонун негизинде ар бир адамдын подходу ар кандай да, ар бир адамдын проработкасы андай. Кээ бирөөнүкү оңой эле кетет, кээ бирөөнүкү жай кетет. Кээ бирөөнүкү өзүнүкүн түшүнбөсө, башка адамдан уккан нерсени түшүнөт. Ар кандай болот да. Чоң рахмат Эркин эже. Ошондуктан мен бул 1 жылдык консультацияны кылдым. 1 жыл 1 ай даже. 4 ай өзүм сүйлөбөй көрдүм. Мага чынында сүйлөбөй койгон болбойт экен. Мен сүйлөп турушум керек. Мен мурун ушундай кылат элем да. Действительно эле. Балким кээ бир жерден киргизет элем. Стористерди говорящая голованы талтыр киргизип коет элем. Стористен уккан киши бар, укпаган киши бар. Кээ бирөө беззвучный менен көрөт, кээ бирөө баласы жанында уктатып атып көрөт стористерди. Баарын жазганга убакыт жок да. Кайра уга бербейсиң, анан кээде киргизем, кээде өчүрүп салат элем да. Алып туруп өчүрүп салат элем. Главное, выговорилась, главное, айтып алдым ошол нерсени, все удалила. Бул жактан мага өтө удобный болду. Мени түшүнгөн, колдогон, ошол нерсеге өздөрү да умтулган адамдар бир жакта чогулат дагы, ал жактан бардык нерсе менен бөлүшсөм болот. Бир кичинекей бир инсайт болсо дагы, бир жөн эле мисалы кино көрүп отуруп деле, китеп окуп отуруп деле бир инсайт алышым. Мондай турбайбы деп бардың, голосовой жаздырдың, все. Башка адамга ошол 100% керек болуп аткан болот, балким. Именно балким ошол адам ошол сөздү, ошол нерсени таппай айткан болот.
И мен бул жактан алып туруп жазып койдум, все, инсайт уже. Все, түшүнүү болду, кеттим ушул боюнча. И бул жактан өзүн өзү өнүктүргөндө көпчүлүк айымдарда бар, адамдардын өзүндө эле бир проблема бар да. Бул өтө кыйын иш болгондуктан башында жакшы келет дагы, анан мотивация түшүп кетет. Келип анан резко падайт. Байкасаңыздар, качан сиздер курска катышып атканда, ошол кезде прям сонун жүрөсүңөр, абсолютно. Ой, ооба, жашоо мынча сонун. Мен баарыңарды сүйөм, баарыңарды жакшы көрөм. Менде прям бар идеально болуп атат, бар оюмдагыдай болуп атат дейсиңер да. Курс бүткөндөн кийин, убакыт өткөндөн кийин все бүт, өчүп каласыңар. Эмне үчүн андай болот? Анткени ошол мезгилде адам ошол курстун аурасы өзүнчө болот, энергетикасы, ошол спикердин энергетикасы менен бир энергетикада жүрөт да, чогуу жүрөт, ошону угуп атат, күндө көрүп атат, курска чыккан айымдар менен сүйлөшүп атат, мотивация алып атат ошол жерден. Анан бүткөндөн кийин адам өзү менен өзү калганда кайра акырындыктан артка кетип баштайт да. Просто артка кетип баштайт. И аны эмне кылыш керек? Аны поддерживать этип туруш керек да постоянно. И постоянно окумай башталат да, тиги буга. Жакшы, элзатчы кандайчы, жакшысызбы? Биякта бир курс чыгып туруп, все, кеттим, окуйм. Тиги курс чыгып туруп, все, кеттим, окуйм депчи. Ошол нерсе боло берет. И бесконечно, как белка в колесе жүрө бересиңер да, бул жакта делечи. Мен өзүмдө болгон нерсе, как белка в колесе, тиги курс, бул курс, тигинен эмне алат экен, мындан эмне алат экен, тиги караган, буга караган. Ушундай айымдар бар. Действительно, бир башталгандан кийин уже дальше кетип токтоно албайт. Чота мотивациям түшүп кетти, чота өзүмө ишенбей баштадым, чота бул болбой калды окшойт. Дагы кимде кандай техника бар экен, дагы ким эмнени үйрөтөт экен. Издеп баштайсыңар, табасыңар, ага окуйсуңар. И ушундай боло берет да, кайталана берет да ушул нерсе, чынында эле. Анан улам бир нерсени ала бересиңер. Тиякта сонун бир ушундай техникалар бар экен. Биякта мындай нерсе бар экен, ошону алайын, тигини алайын. И жүрө бересиңер. И именно ошол нерсе болбош үчүн постоянно бир жакта бир адамдан маалымат алып, бир направлениеде кетиш үчүн силерге как бул жактан больше наставник катары болуп берем. Именно жашооңуздагы проблемалар менен жолукканда кантип чечиш керек, кандай кылыш керек, оңоюраак жолун көрсөткөн, направление берген, жанагы эме бар го. 2 бар го, карта, конечный точканы айтасың, все, могу көчөгө киресиң, мынактан оңго буруласың, мынактан солго буруласың, мынакта вообще камера турат, токто деп айтып турган. Дал ошондой сыяктуу эле болот да. И плюс заодно ошол жактан бүт информацияны алып турасың. Бул жакта бул бар экен, бияктан мындай алат экен, бияктан тигиндей алат экен. Это вообще круто. Мен мындай 1 жыл 1 айлык форматтагы консультацияны спикердин өзүнө и плюс еще мындай баада көрө элекмин пока. Чынында көрө элекмин, көрсөм, эгерде мен спикерим болсом, мен сөзсүз түрдө бармакмын. Мага керек ошол нерсе депчи. Анткени ар дайым адамга в любом случае окружение керек. Азыр окружениеңиз мисалы үй эле болсо, башка эч жака чыкпасаңыз, эч ким менен баарлашпасаңыз, балдар менен эле же болбосо жумушка барып келип эле ошол жакта жүрө берсеңиз, ал жакта сизде өсүү болбойт да. Адам өсүш үчүн, өнүгүш үчүн бир нерсе кылыш керек. Окружениясын өзгөртүш керек. Окруженияны мисалы мүмкүнчүлүк жок болсо, эки жака чыкканга вообще мүмкүнчүлүк жок болсо, онлайндан баштаса болот. Мен жаңы баштаган кезде ушул сөздү укканда окруженияны өзгөртүш керек. Айланадагы адамдарыңды ким менен сүйлөшүп атасың, кандай темада сүйлөшүп атасың, ошолор сенин өсүшүңө жардам бере алабы деген нерсени укканда ойлонгом да. Мен эч жака чыкпасам, эч ким менен сүйлөшпөсөм, менде кайдагы рост болот? Сүйлөшкөндө эле адамдар жок болсо, кошуна колоңдор менен чыгып сүйлөшөсүң, бытовой эле нерселерде, эмне тамак кылып атасың, тигилтигиндей, анан бул мындай болду. Анан онлайн окружение деген нерсени үйрөнгөндөн кийин мен үйдөн чыкпай калгам да. Просто эчке чыкпай калгам. Действительно. Сүйлөшпөй калгам кошуналар мененчи. Ушундай эмне атасың сен окуп атам, эмне атасың сен окуп атам болуп калгам да. Аябай прям обучение мындай киргенде ошондо менде конкретный рост болгон. Реальный рост ошондо болгон. Ошондон кийин мен бул биринчи күндөрүм чыккан сизге.
күндөлүк макталып. Анда эң биринчи күндөлүгүм могул болгон, мен кызыл түздү отомойм да. Эң биринчи күндөлүгүм ошондон кийин ушул чыккан. Биринчи билим алып үйрөнүп баштагандан кийин эле ал кезде 2000-3000 подписчигим бар болчу, алып туруп эле күндөлүктү жазып эле чыгып койдум да. Просто окружением, ошол кезде окружением меники онлайн болчу. Мен эч жака барбайт элем, үйдө эле отурат элем, үйдө отура эле аны кылып муну кылып берет элем. Биринчиси ушундай форматта чыккан, ушул күндөлүгүм. Бул жолдошумдуку экен. Меники толуп уже бүткөн. 10 күн үйдөн чыкпай жазып салдым дейт. Муну деген мен үйдөн чыккан эмесмин, бирок 10 күн дебейм, ашып кетсе бир жумада жазгам. Ортосунан действительно жазбай коюп отурган күндөрүм аябай көп болгон. Азыркы күндөлүгүм деле ошондой болот. Алып туруп 5 ноябрда баштагам. 7-сине чейин жаздым дагы, где-то канчасына чейин иштеп салдым, көпкө чейин иштеп салдым. Өзүмдү кыйнаган жокмун да. Жазыш керек дегенсиң, анда непонятно о чем жазып саласың да. Ошондуктан осознанно түшүнүп, окей, мындан кийин эмне кылыш керек деп күндөлүктү жазып атканымда себебим ошол. Андан кийин ошол эле күндөлүк ичи бир аз өзгөрүүлөр киргизилип могул чыккан. Вот бул меники экен. Бул күндөлүктү толтуруп баштагам андан кийин. Ушунун эле бул жаңы версиясы болгон да. Эми буюрса жакында 2-апталык күндөлүгүм сиздерге жаңы жылга белек, бирок мен ноябрь ичи жазып бүтүшүм керек. Мен сиздерге сөз бергем, ноябрь ичи мен бүтүрөмүн деп. Ошондуктан ноябрь ичи буюрса жазып бүтүрөм. Мен да шайлоону күтүп калдым окшойт, элдин баарына айтып атам. Шайлоо өтүп кете берсинчи деп. Былтыр ушул күндөлүгүм экинчисин мен ноябрда чыгаргам да. Бул эми жаңы жылга чукулураак чыгып калат. Бүткөндөн кийин жакын арада буга дагы продажаны ачамын. Просто мен күндөлүк азыр канча барак болот, кандай болот, типографиядан кандай чыгат, баасы белгисиз болгондуктан мен силерге айта албай турам канча болот. И андан кийин бүт баарын айтамын. Вот. И бирок күндөлүк, мисалы күндөлүктө информация мындай сжатый болот да, информация в любом случае кыска болот. А мен бирден бир ушу күндөлүктү до конца жазып бүтпөгөн себеби информацияны жазып отурсаң бүтпөйт экенсиң да. Сүйлөсөң сөзүң көп, жаза келсең жок эч нерсе. Ошондон да кысылып кетип эле мен чыштап салам да. Ушунча эле жазып койдум, кайра чыштап салам. Бирок жакшылап окуп, маанисин түшүнүп көрсөм, там техникалар, проработкалар вообще огонь да. Ошондон кийин анан 1 жылдык консультация дагы кошумча болуп чыкты да. Бул жөн гана күндөлүк, это само по себе өзүң алып колдоно бересиң, дисциплинага өзүңдү салып. Консультация болсо бул постоянно обратная связь, постоянная поддержка. Айымдарга бизде эмне жетишпейт, поддержка жетишпейт. Просто колдоо жетишпейт. Мондай кылсаң, мондай результат аласың. Сөз түрдө колуңан келет ушул нерсе сенин деп айткан адам жок да. Давай кыл, ушундай кыл. Сен проблемаң мондай болот, аны деген мондай жол менен чечсең болот деген адам жок. Дал ошол себептен дал ушул себептен 1 жылдык консультациянын чыкканы да ушул. 1 жыл бою сиздерде сөзсүз түрдө өзгөрүү болот. Мен бул нерсеге бир канча жылда жеттим? 3 жылда. 3,5 болуп калды. 3,5 жылда. Болгондо да менде прям наставник деген болгон эмес. Азыр деле конкретный бир наставнигим жок. Мени колуман жетелепей жүрө, айгерим тияка барсаң, тигини кылсаң, муну кылсаң деген адам жок. Мен бардыгын өзүм эле самоучкамын да, мен айткандачы. Тигини кылып көрөйм, муну кылып көрөйм, любой жака кылса, жака деле барып, бияка деле барып жүргөн адаммын да. Элестетсиздер, мен ушуга 3 жылдан аша убакыт кетирип койдум. Эгерде менде наставник болгондо, ошол кезде мен ошол нерсени түшүнгөндө, мага наставник керек экен, мага жол көрсөткөн адам керек экен деп түшүнгөндө, мен бул нерсени батыраак кылмакмын. Сиздерге ошол нерсе 1 жыл 1 ай ичинде болот, элестетиңиздер.
наставничество прям колуңа жете эле. Сен бир күнү урушам балким, бир күнү мактайм, бир күнү колдойм, ооба ушундай кылып атасың. Бир күнү айтышым мүмкүн, жок, вообще туура эмес муну кандай кылам. Сага өзүңө жагып атабы ошол нерсе депчи. Дал ушундай бир наставник да, ушул адам керек сөзсүз ар бир адамга. Мен өзүм айтат элем да, допустим, ой мен ошол айымдардын баарын өзгөртүп иймек белем депчи, но азыр ошо элементарно ошол ичтималдык курстардан, марафондордон өткөн айымдардын жашып калам ошолордун результаттарын көрүп, чын эле мен ушуга себепчи болдумбу деп өзүм кийин ошол нерсени кабыл алдым да. Чындап эле ушул адамдын жашоосун ушунча өзгөртүп алдымбы депчи. Болбосо ал 3 жумалык курс болчу ал кезде, 3 жумалык эле курс. Эми элестетиңиздер, 1 жыл 1 айда силерде кандай результат болот? 1 жыл 1 ай ичинде. Хочешь, не хочешь результат болот, потому что информацияны угасыңар, мээге сиңе берет ошол нерсе. Акырындык менен мээге сиңе берет. Өзүңөрдү так, стоп. Могул жерден муну кылбашым керек, андан көрө муну кылышым керек. Өзүңөр эле аракет кылып баштайсыңар, өзүңөр эле кыймылдап баштайсыңар ал жакта. Неге? Потому что кечке силерге кашап аткан айгерим бар. Көзүңдү ач, муну кыл, тигини кыл. Тескери кетип баратасың, давай бул жака. Арасында может дагы эми аны катышуучулар менен да чечишебиз. Ар кандай бир өзүбүзгө бир заданияларды ойлоп таап, бир кандайдыр бир тапшырмаларды кылып турабыз ал нерсени дагы. Күндөлүк чыкса, ошо күндөлүктүн негизинде дагы күндөлүктү күн кошпаса болот, это вообще огонь и бомба болот да. Ал жактагы техникаларды кылып отуруп эле ушул нерсенин баардыгы эле элементарно жашооңорду өзгөртүп коюп атат. Мага эми жазат да, мен проблемам кандайсыз Улкан эже, эжеспи? Моундай проблема жазат да, каттар келет, же болбосо голосовойлор келет, 10 минутта, 15 минутта. Мен эч кимге жооп бербей койгон күнүм болгон эмес да. Мен всегда жооп берем, либо лайк басам, реакцияларга лайк басам, всегда. Директ өзүм отурам дагы Инстаграмда өзүм карап чыгам. Моундай каттар келет, менде ушундай проблема болуп атат дейт да. Не кыламын депчи. Анан мен либо текст жазам, либо голосовой жөнөтөм. Ушундай проблема чечкен, мондай кылыш керек. Окей, хорошо дейт дагы. Не болот ал айым. Ошол боюнча либо унутуп калат, либо жок, акчасы туура эмес келет экен дейт дагы, ошончо жок болуп кетет. Ошондой жашоосу өзгөрөбү, нет, өзгөрбөйт. Ошончо эле кала берет. Эркин эже, мен сизге анан баракчамды жөнөтүп коеюн. Либо ссылкасын таштап коем, өзүмдү тааныштыруу боюнча, өзүм YouTube каналда видео бар да, ошол видеону көрүп чыксаңыз, ошол жактан түшүнөсүз. Мен мурун каждый раз өзүмдүн, вот мен атым Айгерим, ал кезде канча делем, мен 27 жаштамын, 28 жаштамын, 2 балам бар, 2 балам тең, тубаса жүрөгү ооруусу менен ооруйт деп ушинтип айтып берет элем да. Я сейчас такое не говорю, анын да өзүнүн бир причинасы бар. Жооп бербей койгон күнүм болбойт, анан айымдардын проблемасы мондай болот да, анан ошол боюнча жок да, испарились. Андан адамдын жашоосу өзгөрөбү? Конечно, өзгөрбөйт. Бул жактан жашоо өзгөрүш үчүн адам өзү бир нерсе кылыш керек да. Кыймылдаш керек да, с чего-то начинать надо. Сиз мисалы курсаңызды ачып анан магазинге барып туруп, менин курсагым ачып атат, мага тамак бергилечи деп, же магазинге кирип, там фрунзе, глобуспу, народный каяка барып, продукттун баарын салып алып чыгып кетип калбайсыз да. Кассага келгенде акчасын төлөйсүз. Туурабы? Бул жактан то же самое. Жашооңузду өзгөртүш үчүн бир нерсе бериш керек, энергообмен деген нерсе болуш керек. Все, мен ушу жашоодон тажадым, я что-то хочу поменять. Элементарно магазинге барып бир кийим алсаңыз, бир байпак алсаңыз да, ошонун акчасын бересиз, акысын бересиз. Любой нерсени, эмне үчүн өзүңүздүн жашооңузду өзгөртүүгө келгенде ошол нерсени бербейсиз. Бирок на самом деле берип атасыз акыны. Кантип жашоого берип атасыз, кантип бул кеткен ден соолук, кеткен убакыт, ошончо кеткен нерв. И акыр аягында сиздин жашооңуз өзгөрөт деп эч ким гарантия бербейт. Эч ким гарантия бербейт.
0%. Потому что ал жакта сиз самоучка болуп атасыз. Кааласаңыз кыласыз, кааласаңыз кылбайсыз. И что-то бүгүн жатып унутам. Эртең кылайынчы. Эртең баштайынчы. И что-то бүгүн эрте туш керек уктап калыпмын го. Мейли понедельниктен баштайынчы. И так далее, и так далее, и так далее кете берет да. Не үчүн өзүңөрдүн жашооңорго келгенде ушул жактан жок кылсаңар да. А нет, балама кийим алып бериш керек, оюнчук алып бериш керек, там тойго барыш керек, кошумча бериш керек дегенде карыз болобу, кредит болобу, табат дагы берет ошол акчаны. Жок, уят болот. Элдин алдында уят болобуз. А эмне үчүн ошол азыркы жашоодо жашап атканыңарга өзүңөрдөн уялбайсыңар? Мен ушул жашоого кантип келип калдым? Ушул нерсени кааладым беле, өзүңүзгө суроо берсеңиз, ушундай жашоону кааладым беле деп. 99,9 адам жок деп жооп берет. Мен бул жашоону каалаган эмесмин деп. Но ушул жашоого келдиңиз го. Акырайга жеттиңиз го ушул жака. Сен мен биринчи наставнияны эсептейм деп, эң биринчи курсуң башталганда окуп баштагам. Дальше башка курстардан иши кылып, сен психологияда басым жасаган жаат. Баары психологиядан башталат дейт ооба. Мен негизи эле Инстаграм дүйнөсүнө келгенде айтышат да, бир нишаны тандашың керек. Окей, психологияны тандадыңбы, андан ары дагы углубленно кетишиң керек. Мисалы, атетек жөнүндө, акча жөнүндө азбай кылсаңыздар, психология ушундай бөлүнөт. Детская психология, же болбосо только там отношения жөнүндө, там измена жөнүндө, ошол мондай бөлүнүп кетет да. Ушундай ар бир направленияда кетип барат да. Мен ошол өзүмдү эч бир направлениядан бөлүп көрө албай койдум да. Как будто алып туруп эле мындай толук турган айгеримди. Мария, мен иштеп атам, пожалуйста. Мага скучно porque мен мындай да. Чоң рахмат элчи. Мунун башында көрүп турчу Мария. Бул мына айгеримдин башы менен таанышып алыңыздар дегендей эле. Ошондой эле элестете берем да, психологияда нишаны тандадым. Мен үчүн ошондой да. Психология мына мен турган турпаты баштан аякка чейин да. Же болбосо мына бул айгерим англис тилин сабак берет. Дейли бүттүм окуучу келди, мен только англис тилди сабак берип атам. Аны сурап да койгон жокмун, оюн билип дагы койгон жокмун. Ошол англискиге эмнеге келди, эмнеге кызыгат, конечный цели эмне, кайсы өрөөндө жүрөт, аны билбей эле ошол келип туруп давай сабак өтөйүн эле өтүп атам. Ошентип өзүмдү ушундай бөлө албай койдум да, эч элечи. Мен өзгөрөм деп ойлор тез көрүшөт деп. Супер. Тез күтүшөт дейсизби? Ушундай өзүнчө бөлүп карай албай койдум, ошондуктан мен психологияны в целом алам. В целом жашоону өзгөртүш үчүн полностью нерсени бүт жагын карашың керек, отудо карашың керек да. Супер, Элзатча, вообще супер, круто. Мисалы, сиз тамак жасаган атасыз, плов баскыңыз келип атат. Алып туруп күрүчтү салып койсоңуз, сиздин тамагыңыз плов болот. Вы понимаете, что основной ингредиент бул плов, күрүч, пловтуку. Бирок бир гана күрүчтү салып койгондон ал плов болуп калбайт. Ага сумай керек, ага эт керек, сабиз керек, пияз керек, туз керек, там калемпир керек, чеснок, жумуртка, ким эмне салат, И ошого идиш керек, там от керек, астына газ болобу, плитка болобу, что еще, суу керек, көрдүңүздөрбү? Жөн эле күрүч бар эле плов болду десең плов болуп калбайт. Ал жакка толтура нерсени баарын кыласыздар. И бул жакта деле точно ошондой да. Жашоону өзгөртөм десе, алып туруп эле күрүчтү алып туруп эле салып койсоңуздар, ал плов болуп чыгып калбайт нет. Күрүч өзү туруп эле плов болуп калбайт. Аракет кылыш керек, ага тигини муну баарын кылыш керек. И акыр аягында нама результат болот. Но ал жактан да сиз аяка тузду унутуп каласызбы, же аз саласызбы, көп саласызбы, там суусун азыраак куюп коесузбу, отун чоң кыласызбы, кичине кыласызбы, тоже ал баары сизде.
бирөөнө там бирөө жумуртка салат, экинчиси чеснок салат, үчүнчүсү эч нерсе салбайт, бирөөсү демдейт, бирөөсү кууруп жасайт. Ар кандай да методдор просто бул жактанчы. Ар кимдики ар кандай болот. И в конечном итоге ар адамдын жашоосу ар кандай. Бул жакта бир нерсе бар. Эч качан өзүңөрдүн жашооңорду башка адамдыкына салыштырмагыла да. Менин самый главный проблемам ушул болчу да. Өзүмдү эле салыштыра элем, тиги тиңдей экен, бул мындай экен. Көрөсүң да башка адамдарды, башка айымдарды, психологдорду, бул мындай кылат экен, мындай кылыптыр, мындай ийгиликке жетиптир, салыштыра эле берет элем да. И канча салыштырган сайын силердин самооценкаңар ошончо түшөрөт. И в результате өзүңөрдүн эмелер, кандай десем, өзүңөрдүн ийгиликтериңерди, өзүңөрдүн плюс жактарыңарды көрбөй каласыңар да. Мен вообще темадан алыс чыгып кеттим. Вот именно ушул жөнүндө полностью сүйлөшөбүз. От үйдө айымдардын өзгөрүшү боюнча толугу менен. Прям нолдон баштап. Вот с чего начать? Вот мен азыр үйдө отурам. 2 балам менен, 3 балам менен, 5 балам менен эч жака чыкпайм, эч нерсе кылбайм, эч ким менен сүйлөшпөйм, но мен жашоомду өзгөрткүм келет. Кантип? Все, ушул жактан башталат. Кантип деген суроо. И пока сиз ошол нерсени анализдегиче, бул жакта жолдошуңуз менен отношенияңыз начар, бул жакта балдарыңызды тарбиялаганда там өзүңүз ойлоп атсыз, жок, мен чөтө балдарыма туура эмес тарбия берип атам деп. Бул жагынан акча жагынан болбой атат. Бул жагынан кайын журт менен отношения болбой атат. Бул жагынан карасаңар ата энеңерден болбой атат. Бул жагынан карасаңар там элим эмне дейт, анан тиякта абысындар, анан тигилер булар. В общем, аял кишинин өзү негизи проблемасы көп да, чын элечи. Ойлончу нерсеси көп, өтө эле көп. Эркектерде мынчалык эмес да. Эркектерде прям кайын журт деген проблема жок да. Аял кишиде кайын журт, кайнене, абысын, кошуна улоң, эл, элестеткиле канча проблема. Эркек кишиде жумуш, үй бүлө бүттү. Практически ошол эле. Акча табыш керек, үй бүлөнү багыш керек. Всё. Бактылуу жашай бер. Аял киши мен баланы тарбиялашым керек, тамакты жасашым керек, кайын журту менен отношениям жакшы болуш керек, күйөөм менен отношениям жакшы болуш керек, анан абысындарым, анан жакындарым, анан курбуларым, анан ата энем, анан тегил санап отурсаң чачыңа карат да, действительно чынында элечи. Бул жакта аял кишинин кандай десем, түйшүгү көбүрөөк, айтор көп нерсени ойлонот, көп нерсеге анализдей берет да. Ойлоно берет. И именно стресске түшүп кеткенин, самооценка түшүп кеткендин себеби ушул жактан келип чыгат да. Самооценкаң түштү дегиче бүттү, калган жагы бүт урайт. Анан кантип көтөрүш керек деген суроо пайда болот. Аны бүткөн соң тигине кантем. Анын баарын билиш үчүн как минимум сиз 10, 20, 30 курска катышыңыз керек. Акча жөнүндө өзүнчө, ой жүгүртүү жөнүндө өзүнчө, отношения жөнүндө өзүнчө, бала тарбиялаан боюнча өзүнчө эсептеп көрүңүздөр. Ар бир курс как минимум 10 000 сом эсептегенде эле канча болуп кетет. Ошол нерсенин баары мен өткөнмүн, уже түшүнүп бүттүм. И өзүмө так стоп бердим. Все, токтот, улам жооп издей бербей. Потому что жооптор тапкандан кийин уже все дедим, стоп. Дальше кетпей эле кой, дальше уже башка жагына ошол нерсенин бардыгын кандай десем, улам издене бербестен ошол нерсени берип башта деген нерсеге өттүм дагы. И 1 жылдык консультациянын эң основной максаты да ошол да, айымдарга ар тараптан жардам берүү. Бир эле теманы алып эле бир темада сүйлөшө берүү эмес, ар тараптан жардам берүү. Ал жакта бир күн ичинде там 10 тема болушу мүмкүн. И все нормально. Бирөө сурашы мүмкүн отношения жөнүндө, экинчи сурашы мүмкүн акча жөнүндө, үчүнчү сурашы мүмкүн самооценканы кантип көтөрөм, төртүнчүсү келип сурашы мүмкүн вот менин балдарымдын тарбиясы чөтө окшоп кетет, аны кандай кылам, понимаете? Дагы бирөөсү келиши мүмкүн, чөтө мен кайын журт менен отношения болуп кетет, эмне кылсам болот? И бир күндө канча суроого жооп аласыз. Но при этом бири-бирине бардыгы чырмалышкан система болот. Ал система вот азыркы мен жасап аткан жаңы мен күндөлүгүндө болот. Прям с нуля, да? Но все равно
консультациядан сиздер ошол нерсени кеңирээк ача аласыз да. Мен аябай распечатанный колумда кармап тургандай эле алып эле сүйлөгүм келип атат да. Мисалы, жана күндөлүк менен айтып берсем, мына күндөлүктө тексттер мына мондай эле болот. Анан биягы практика болот. Мен жалаң практикага басым жасап атам бул күндөлүктө. Эмнеге дегенде, теория одно, практика совсем другой. Китепти окуп таштап кое бересиз. Ушундай экен всё. Качан ошол нерсени практикага алып баштаганда мээ иштеп баштайт да. Конкретно мээ иштеп баштайт. Ошондуктан күндөлүктө мына мынча сөз болсо, калган бүт практика. Ошол. Вроде бүт баарын айтып бердим. В любом случае практически 1 саат сүйлөп койдум. Суроолоруңуздар болсо сөз түрдө жазыңыздар. Жооп беремин. Караңыздар, бул жакта мен 3кө бөлүп койдум. Минимальный, самый минимальный бааны койдум. Анткени бардык кайымдар максималдуу түрдө ошол 1 жылдык консультацияга илинип калсын деп. Бул жактан акча тапса болот. Акча жок деген бул шылтоо. Жөн гана шылтоо. Адамга качан керек болгондо адам ошол акчаны табат. Кайдан болсо дагы, эмне кылса дагы, керекпи табат, керек эмеспи, жок акчам жок, кийин көрөйүнчү деп коет да, все кала берет. Мен деп потому что ушундай болду. Мен керек деген кезде өзүмө действительно алам, керек эмес дегенде анча маанилүү болбогондо кала берет да. Ошол эле продюсирование боюнча азыр инфобизнес продюсирование деген аябай эме болуп атат го. Популярный болуп атат го. Ошолор боюнча 1 эмес 2 спикерге бардым. 2 спикердин тең. Биринчи спикердин программасы вообще жаккан жок, экинчи спикердин программасы жакты. Баасы биринчиники 60 миң сом экен, 2,5 айга, экинчини 2,5 айга, экинчиники 70 миң сом экен. Это еще минимальный баалары да. Вообще болбой калды. Самый стандартный баалары эл менен чогуу общий окуйсуң дегенде. Башка спикерлер VIP-те окуйсуң дегенде бирөөнүкү 200 миң, бирөөнүкү 300 миңби, 400 миңби ушундай экен да. Анан для меня это не актуально да. На самом деле мен ал нерсеге азыр аябай прям тренд болуп аткан ошол болуп атат, ошол профессия болуп атат, инфобизнес. Бирок мен ага жок экенмин да. Мен сүйлөп бере алам, но мен отуруп алып монтип азыр могу сатыш үчүн продающий сторис чыгарышым керек. Продающий пост жазышым керек. Бул постто деген мондай маани болуш керек. 60-70 миң обычныйлар эле деген нерсеге жокмун да, потому что былтыр деле мен аны качан билип калдым. Былтыр мен блогерство боюнча курска катышканмын. Курстан 10 миң алдым беле, ушундай алгам карантин учурунда. Өткөнмүн ошол курсту, бирок на деле мен ошол нерселерди аткарган жокмун. Не үчүн? Анткени мага не актуальный нерсе. Мен прям монтип сторис, ар бир сторисимди пландап, ар бир постумду пландап, анан убакыт сааты менен чыгарып, могу нерсенин баары мээм жарылып кеткен. Просто мээм чыдабайт экен ал нерсегечи. Гуманитарий мен көбүрөөк сүйлөгөнгө басым жасайм, көбүрөөк ошо билимди алып бергенге басым жасайт экенмин да, калганда ойлонуп экен. Поэтому ал курстар мага актуалдуу болгон жок да. Окей, хорошо. Ладно, актайт экен курс учурунда миллиондон акча табат экен, но мне это не актуально. Алган алып алып жөн эле калып калат. Этого не хочу. Эмне кереги бар туурабы? Алып туруп эч нерсе кылбагын. Мен сабак өтө алам, мен түшүндүрүп бере алам, мен мотивация бере алам, мен адамдын проблемасын таап ошону чечип бере алам. Мне нормально. И чему я это? Бул жактан да караңыздар. Ар бир адам өзү кайсыл жактан чындап эксперт болсо, кайсы жагынан билсе, ошол адамга барыш керек да. А не так, чтобы азыр мындай караңыздар, азыр любой курста биринчи, экинчи блогунда психология кирип калды. Мурун жок болчу бул нерсе. Психология сөзсүз түрдө ошол страхтар менен иштөө, установкаларды кетирүү, ой жүгүртүүнү өзгөртүү, андан кийин жумушка кириш болуп калды. Эмнеге? Анткени ансыз адамда жумуш болбойт. Любой миллион акча табасың, карантин деген курска да барсаңыз, эгерде сиздин установкаларыңыз башка болсо, акчага болгон кандайдыр бир корку сезимдериңиз болсо, чоң акчадан канча аракет кылбаңыз, сизде результат нулевой болот да. Хоть кыйын спикерге, хоть мондай жетелеген наставник барыңыз, бирок ал только ошол курс жөнүндө, только ошол жөнүндө айта эле берсе, ошол жөнүндө маалымат бере берсе, эч кандай результат болбойт.
Анткени эң биринчи мышление менен иштеш керек. Биринчи ой жүгүртүү менен иштеш керек. Андан кийин ал жака барыш керек да. Ошондуктан бирок азыр өтө актуалдуу болуп аткан бул кантип акча табыш керек деген болсо 60-70 миңди спокойно адамдар берип атат ошол нерсеге. Мен буяктан акча табат экен, мен 150 миң, 200 миң, 300 миң акча табам деген жерге. Бирок жашооңду өзгөрт, мышлениеңди, ой жүгүртүүңдү өзгөрт десе, жок дейт да. Мен акча табышым керек депчи. Көпчүлүктө ушундай болот да. Кимде ушундай айтсаңыздар, жашооңду өзгөртсөң боло, андай кыл, мындай кыл, бул жака кач, тиги жака кач, жок. Эгерде выбор болсо, бул жактан акча табасың, бул жактан өзүңдү өзгөртөсүң десе, адамдар эмне кылат? Акча тапкан жагын тандайт. Но все равно ошол билимди алган күндө деле, эгерде сиз практика жүзүндө ишке ашырбасаңыз, эгерде ой жүгүртүүнү өзгөртпөсөңүз, ал жактан результат болбойт. В любом случае болбойт. Биринчи мышление менен иштейсиз, андан кийин калган өзүнө кетет само по себе. Ой жүгүртүүнү өзгөрткөндөн кийин, установкаларды алып, корку сезимдерин алып, самооценканы көтөргөндөн кийин само по себе эле өзүнөн өзү кетет. Ошондуктан эң биринчи билимди өзүңөрдү өзгөртүүгө салгыла. А потом уже акча жагын ойлонгула. Мен азыр мисалы күндөлүктү жазып атканда улам акча темасы улам жылып кетип атат да. Ойлотом да, акча жөнүндө техникаларды бериш керек да депчи, эмелер бериш керек деп. Бирок улам жылып кетип атат. Биринчиси мен жөнүндө тигил. Уже канчанчы неделяга келдим. 5-бөлүм, жок 5пи, 6-бөлүм, уже 6-жумасына келдим күндөлүктүн. Бирок акча жөнүндө дагы бир да жол сөз бар элек. Эмне үчүн? Анткени биринчи өзүбүздү толтурабыз. Андан кийин акчаны ойлойбуз. Акчага даяр болгондон кийин. Акчага даяр болбосоңуз, ал акча келген күндө эле кайра кете берет. Байкасаңыздар, мындай ойдо жок жерден чоң акча келип калганда, чоң сумма келип калганда просто сливаете, жок кылып саласыңар заматта эле. Ошто келип туруп все, жок. Неге? Анткени мышление башка. Чоң акча даяр эмессиз деген сөз да. Ошондуктан биринчи адамды төп өзүнө оңдоп, бардык мышлениесин оңдоп, андан кийин акча жагына бара турган болсо, адамда уже нормада көтөрүлөт. Все, мен бул акчага татыктуу, мен спокойно табам. Вау деген эффект болот да. Вау, ушунча болуп кетти деп. Спокойно, ушунча таптым, мен ушул нерсе татыктуумун. Ошондуктан эң биринчи мышлениеден баштаңыздар. И бул жактан дагы мен эң максималдуу скидканы бердим. Бардыгы таң калтырдым чынында. 1 жылга, тем более менин курсум минимальный баасы эң жаңы баштаган кезде 1000 сом болчу, бирок акыркы потоктордун курсу минимальный, так базовый группа менен иштешкен деген тарифи 3000 сом болчу да. 3 жумага. 3 жума иштешесиңер, 3 жумада жашооңузду өзгөртөсүңөр. Бул действительно аябай көп результаттар болгон ошол курстан. И ошонун минимальный, эң минимальный баасы 3000 сом. VIP деген тариф менен иштешүү 3 жумага менен иштешке 8000 сом болчу. Акыркы 8000 болгон. Эми ошон менен салыштыра келгенде, мен марафондорум эң кымбаты, мисалы 5 күндүк же 3 күндүк марафону последний раз 500 сом болчу. 3 күн же 5 күн 500 сом. Обратный связь ошол учурда. Анан 1 жылдык, 1 айлык марафонго мен бул бааны айтканда көпчүлүгү действительно өтө бир таң калыштуу нерсе болду. Мындай баа азыр эч жерде жок. Бул менден кандай десем, ошол кездеги Айгерим сөз берген Айгерим азыр сөзүнө туруп ошол бааны койдум да. Бул баа, конечно, өсөт. Мен берген маалымат менен бул баанын айырмасы асман менен жердей болот в любом случае. 1 декабрга чейин, то есть акыркы дата 30 ноябрь, ушул ноябрь айы бүткөнгө чейин 1 жыл 1 айлык консультация 15 000 сомдун ордуна мен 15 000 деп 1 жылга койдум да. Хорошо, 1 жыл 1 айга мен 15 000 деп коеюн минимальный. Просто из-за того, что бул групповой болгон үчүн деп. 15 000 сомдун ордуна болгону 2 000 сом. 2 000 сомду мен 1 жыл 1 айга бөлсөм, күнүнө 5 сомдон аягым калды. Вот такая кайрымдуулук деп айткандан алысмын. Неге дегенде, бул көбүрөөк поддержка.
эгерде мен бул маалыматты бекер берсем, бул нерсе алынбайт. Я это знаю абсолютно. Мен бекер эфирлерим, марафондорум бардыгы бар ушул каналымда. Мурунда эле өтүп келгенмин, ал нерсеге ала албайт. 1 жыл 1 ай 2000 сом. Чоң акчабы сиз үчүн ушул 1 жыл 1 айга 2000 сом. Чоң акчабы жазсаңыздар. Жок, мен таппайм. Аябай көп экен деген акчабы. Чоң деле акча эмес. Окей, андан кийин 1 декабрдан 31 декабрга чейин басым 5000 сом. Тоже 1 ай скидка менен. И январдан баштап уже да ну жок, аябай аз дейт. Вот. Просто менин ыраазычылыгым. Мен ошончо алган билимим, ошончо алган ушунча жашоомдо өзгөрүүнүн баардыгына мен ыраазычылык катары башка айымдарга дагы ушул нерсеге жетсин деп дал ушул бааны койдум. Өзүм биринчи ошого 1 жыл 1 ай өтө аламбы деп өзүмө көзүм жеткенден кийин аны айттым бул бааны дагы. Андан кийин 1 декабрдан 31 декабрга чейин бул 5000 болот, анан январдан баштап 15000 болот. Муну мурун мен мондай проблемам бар, не алсам болот десем, андай болсо могу марафонго келиңиз, могу курска келиңиз дейт эле. Азыр только консультацияда ошол жактан жооп аласыз деп айтып турам да. То есть продажа только консультация. Жаңы жылдан кийин уже запуск 15000 болот как минимальный база. Ага чейин дагы 1 ай ичинде биз еще иштешебиз. Ага чейин айымдар менен кандай жооптор болот, кандай форматта болот, ошонун баарын көрүп туруп, анан минимальный 15тен жогору бааны коёмун да. Ошондуктан эң биринчи жетишкендер ушу мен жашоомду өзгөртөмүн, ой жүгүртүүмдү өзгөртөмүн, жашоого болгон көз карашымды өзгөртөмүн. Ой, зачем 1 жылга 2000 сом элестетиңиз. Сиз жаңы мен биринчи потомго келген кезде курсум ошондо 500 сом беле же 1000 сом беле. 1000 сом болуш керек эле. 1 жыл 1 айлык бул курс эмес, бул консультация. Мен силерге күндө отуруп алып, тургула бүгүн могул тема деп айтып бербейм ал жактан. Сиз каалаган суроого жооп алып турасыз. Мен анчалык курс өткөнгө чач кирпигим чак келбейт. 1000 болчу элестетиңиздер, 3,5 жыл мурун мен эң биринчи курсум 3 жыл болду, 1000 сом болчу. Андан бери канча өзгөрүү болду. Андан бери инфляция канча болду? 3 жыл мурун 1000 сом эмне келчү, азыр эмне келет? Ошонун баарын эске алганда 2000 сом 1 жылга. 1 жыл 1 айга. Мен айтып кеттим да, оюмда бөлүнүп кетти. Мен мисалы курстарды өткөндө деле мен бардыгын башында онлайн өтөт элем, бирок андан запись кылып коет элем да, потому что мен бир эле теманы кайра кайталап өтө албайт экенмин, потому что улам жаңы маалымат алган сайын, улам өскөн сайын, өзүң өнүккөн сайын мурунку маалыматтарың өзүңө как-то жетишсиздей боло берет экен да. Тут что-то не хватает деп, бул жака муну кошуп коюш керек, бул жака муну кошуп коюш керек. Муну баары эле билет да дей берет экенсиң дагы. Аягында ошон үчүн жаңы менди мен запускать этпей алам да, себеби ошол болду да. Просто өзүм курсун билип атам, что ошол курстан меники башталганында, но эмнегедир алымсынбай койдум да, жок болбойт бул деп элечи. Эч эле алымсынбай койдум да, акыры ошо менен токтотуп салдым. Бирок айымдар именно ошол 17 поток болду баш аягы. Ошол нерсе менен эле өзгөрө алды, ошондон эле кетти да. Элизатча келген кезде мен WhatsApp'тан өчүмүн сабактарды, голосовой, эшикке чогулуп өтөм, аркасынан балдарым чыгат, кыйкырып, ыйлап, аркасында ошонтип эле өтчүмүн. Вот. 1 декабрга чейин 2000, 1 декабрдан 31-ине чейин 5000, андан кийин 15000. Андан кийин запуск кандай болот, еще көрөбүз. Голосовой менен эле, WhatsApp'тан голосовой келчү депчи. Обратная связь менен болчу, кураторский тариф деп. Помню, еще башында келгендерде тапшырманы аткарбайсыз группаны чыгарып салчумун. Без обид деп туруп чыгарып салчумун. Тапшырманы аткарбадыңар, я вас удаляю деп. Болбосо күндө сабак өтөт эле, анан күндө тапшыра берет элем. Да, андан бери канча өзгөрүү болду.
1 саат сүйлөпмүн. Күтөмүн, чындап жашоону өзгөртөм. 2000 сом. 2000 сом. Или как, не знаю, күндө 5 сомдон айланат элесиңиздер. 1 жыл 1 ай. Да, зачем было дело? Мен өзү сатууну көп кандай десем жактыра бербеймин да. Вот менин самый главный бир жерим, мен жакшы билем өзүмдүн кандай десем, өзүмдүн профессиямды, өзүмдүн айткан нерсемди өтө сонун билем, что практикада, но ошону прям сатканды өтө жактыра бербейт экенмин да. Ошондон дагы прям ой, мен келсеңер мондай болуп кетесиңер, тиндей болуп кетесиңер, не могу я так говорить, мен антип сүйлөй албайм. И еще акырын сүйлөчү элем, да. Ооба, кээде балдар уктап атканда жанында туруп алып сүйлөчүмүн. Мариям болчу ал кезде, андан кийин Амир төрөлдү. Амир төрөлгөн кезде баштадымбы. Азыр менде ал голосовойлор жок, бирок менде эң биринчи чыккан интенсивде канча сабак өттүм эле, 15 20 сабак өткөн сабактарым бар. Просто мындай эме нерсе жок да менде. До эле, эми запустан көчөм, эмнени уктум дейсиздер. Продюсерлер кандай кылат экен? Продукт жок болсо деле, продукта нет, но уже сатып башташат экен. Запусту уже кылып коюшат экен. Эң биринчи вот запустар ошондой башталат экен да. Мен угуп алып, вообще ушундай да болобу дедим да. Прямой эфирден вот 3 күндүк марафон болуп аткан, угуп отургам, аябай кызык болуп отурсам, сначала запускаем дейт, эксперты дейт, а потом только курс создается деген. Я такая, серьезно? Деп отуруп калдым да. Биринчи конкретно рекламаны беришет экен, курска киргенде мондай результат аласың, все супер деп туруп, адам сатып алгандан кийин анан курсун жазып баштайт экен да. Мето ал жактан еще прогрев, анын алдын ала даярдаган блогерлерди көрсөңүздөр, өзүңүздөр деле ар бир посту продающий, ушундай бир ызычылар бар экен. Я так не смогу деп эле мен ошол боюнча продюсированияга барбай койдум өзүм. Действительно мен ал анчалыкка чейин бара албайт экенмин да. Вот. Немесе барыңыздарды консультациядан күтөм. 2000 сом өзүңүздөр үчүн, бир гана өзүңүздөр үчүн. Бир бар болчу да, кичинекей болсо керек, чачым жок, акча салайын деп видео менен чалып чочуп кеттим да. Заматсың дейт, рахмат. Специальность боюнча мен өзү англис тили мугалиммин. Билимим, магистратурам финансовый менеджмент. Неге аны окуганымды билем, бирок билбейм ошол кезде. Бар десе эле бара берипмин да ошол кездечи. Финансовый менеджмент деген өтө актуалдуу профессия, магистратураны ошого барыш керек деп декандын сөзүн угуп эле ошо мен бара бергем, 3 жыл окудум да. Ошо аябай прям мондай бомба, тиңдей мындай деп сатканды мен билбеймин. Но мен бере турган маалымат чынында жашооңузду өзгөртөт деген нерсени, чынында мен берген техникалар жашооңузду өзгөртөрүн билемин. Сизге жардам берерин билемин. Мондай вау сатууларды гана мондай болот, тиңдей болот. Мурун эч качан болуп көргөн эмес, болбойт дагы деген нерселерди чынында билбейм. Это не про меня. Вообще мен жөнүндө эмес да. Как есть, так есть. Кандай ошондой айтып берем. Колунан келет, келбейт. Но бул жактан сөзсүз колуңуздан келет. Анткени бул жактан менден 20% эле ускандар болот. Ошол маалыматты сизге туура жеткирип бериш. 80% өзүңүздөн болот. Кандай алып кетесиз? Ооба, жаталы. Реквизиттерди мен азыр дагы бир жолу сториске кайталап коеюн. Же реквизиттерди ушунун алдына эле жазып коеюн.
которуп чек жөнөтүп койсоңуздар, мен телеграмдан ссылкасын берем, ошол жака кошуласыздар. Эс ала алчы, 12 күн өтүп кетти, мен күндөлүгүм жазылып бүтө элек. Бүгүн да бир аз баштап эле, дальше колум тийбей калган. Өтө күтүп атам ушул күндөлүктү, бир башкача күтүп атам. Күндөлүк менен консультация экөө кошулганы, это вообще результат огонь болот да, прям. Эскиде каяка жазыш керек, бар, эмнени жазыш керек, бар, кандай кылыш керек, бүт баары бар. И плюс еще голосовойлордон сонун болот да, еще аудио форматта дагы. Мындай экен, тегине экен, дальше что дегенчи. Ошо. Анда эмесе консультациядан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Барыңыздарга бейпил түн. Өзүңүздөргө ушул 1 декабрга чейин 2000 сомдора көрүп коңуздар. Андан кийин 5000 болгондон кийин мен ошондо каттала албай, менде көп айымдар бар да. Ошондо каттала албай, эмнеге келбей койдум экен? Макул, эмкисине катышам. И так жүрө берет, и так жүрө берет. Убакытты туура пайдаланыңыздар. Бул кандай мааниде? Биз ойлойбуз да, ой, да күнүм бар да депчи. Да убакыт бар деп. Эртең сиз таңдан аман атасызбы, жокпу? Эртеңки күнүңүз кандай болот? Эмне болот? Аны билбейсиз. Бир Кудайдын колунда ал нерсенин бардыгычы. Бирок адам үмүт менен жашайт. Күндө ошол убактын ошентип кетире берет да, кыраяга. Анан убакыт өтүп кеткенден кийин өкүнөт да. Күндөлүк азыр могу кыргызча күндөлүктөр Москвада эле бар. Ошо Москвада күндөлүктөрүн мен же Кыргызстанга алдырамбы, же Москвадан сатамбы билбей атам пока. Кураторум бар эле Москвада, ошо кураторумда болчу күндөлүктөр. Ал Кыргызстанга келип, турмушка чыгып кетип, Москвага кайра барбай калды. Ошо менин күндөлүктөрүм ушукта турат. Ушунун орусчасы бар. Бирок берки күндөлүк жазылып атат, ал буюрса жаңы жылга чукул чыгат. Ал боюнча да сөз айтам. Жазып атам. Ойлоп көрсөм ашып кетсе 3 жума эле жазып атырмын. 3 жуманын 1 жумасын точно жаздым, 2 жумасын жазбай койдум да. Ошо эң биринчи консультация, андан кийин күндөлүк. Экөөнүн 1 + 1 = 11 деген результат табасыңар. 2 эмес, 11. 3 дагы эмес. 1 + 1 = 3 деп чыгат го көпчүлүк сиздерде. 1 + 1 = 11 деген результат болот. Анда эмесе барыңыздарга бейпил түн.